Кылымдын кыясынан өткөн кыргыз, жер менен кош айланып көчкөн кыргыз, барган жерин санжыра ырга кошуп, дастан кылып дайрадай төккөн кыргыз, сөздөрүң кылымдарды көзөбөтүп, көп элге болуп келген өктөм кыргыз. Батыштын жолун тандап бастын кыргыз, байлыгын жеренеңдин каздын кыргыз, мүлөк суунун башатын чөлгө айлантып, мөңгүлөрдү талкалап саттын кыргыз. Улуттун улуулугун сактай албай, урпактарын тентитип чачтын кыргыз. Үмүт кылып үркөрдөн айдан кыргыз, жардам күттүң жалдырап байдан кыргыз, бактысын ала тоодон таба алышпай, баш калкалап оруска барган кыргыз. Улуу эл урпактары айталаада таштандыдай ташталып калган кыргыз. Башка элден бакыт издеп бардын кыргыз, айла жок жарандыгын алдын кыргыз, төрөлгөн төрөл элек балдарыңдын башына мусапырлык салдың кыргыз. Бузулган бийлигиңе наалат айтып, бузулукта талаада калган кыргыз. Сиздер сатириктер дагы жакында иши жок калып калбайсыздарбы деп коркуп атам да. Анткени себеби бизде 120 сатирик бар экен, куудулдар бар экен. Анан сиздердин коомго эмне керегиңиздер бар? Эгерде бизде чыныгы сатириктер, куудулдар күн сайын эфирден чыгып атса. Буга кошуласызбы? Туура кошулам. Себеби дегенде жана Рыскелди Момбеков айтты го. Мени куудул болуп, мен ордума тынар саясатчы болуп кетип атат депчи. Ал бекер айткан жок. Ал мен кошулам. Себеби ал депутат сүйлөгөндө ушундай төгүп, букаштырып сөгүп, ушундай сүйлөйт го баягы сүйлөп атканда анын немеси ошондой стиличи. Бул азыркы саясатчыларды, ушул парламентте отурган депутаттарды карап кээде мен ойлонуп калам да. Эмнеге аяка барышкан депчи өзү негизи кээ бирлери. Бар иштегенде, бирок көпчүлүгү ошол жер мамлекеттин тагдырын чечүүчү мыйзамдарды чыгара турган биздин азаматтар ошол жерге эмнеге барышкан? Эгер өздөрүнүн деңгээли жанагындай болсо, неберем менен отуруп парламентте көрүп отурсам, дайыма келип шылдыңдап менин жанымда отуруп алат да. Ата мунун окуй албай атат, мына туура эмес окуду деп, ал экөөбүз көрүп, мындай. Ата сиздин кесиптештериңиз чыгып атат себеби? Мыскыл тамаша да. Бир чет ойлоп карап ойлойм да, алар мүмкүн өздөрү аяка барайын деген ою жок, бирок жанагы бизнесте жүргөн, акча тапкан адамдар өздөрүнүн бизнестерин коргош үчүн ошол жерге айла жок барып отурушка туура келип атат деп ойлоп калам да. Герчи мени бирөө айтып атпайбы, сиз парламентке барам деп атасыз го дейт. Барам. Сиз куудулсуз го, сатириксиз го, аяка эмнеге барасыз дейт. Айленен аякта кимдир отурат дедим. Кандай кимдир отурат? Куудулдар отурбайбы, анан кийин мен ошол жерге барышым керек болот. Алардын баары аяка кирип кетип, мен биякта калып калыптырмын. Ошого мен кошулуп барайын деп атам. Илдет учурунда ушул коомду карап туруп дагы бир жазып койгон бир сатираңыз бар болсо керек дейм. Бир эмес, көп сатира. Ошонун бирөөнү бир уксак оозуңуздан. Эми ол сатира ойноп отурган. Мен мындай кыскача немесин айтып берейин, эпизод деп коеюнчу мындай. Бир айылга жогору жактан комиссиялар келип, айыл өкмөттү издеп тоодо. Ой, каякта жүрөсүң сен? Не болуп кетти? Ой, чет мамлекеттен кишилер, комиссиялар келип, биякта элдин баары ызы чуу болсо сен түшпөйсүң. Жок, жакшы эле. Бул карантин маселеси кандай болду? Ой, бизде эч ким ооруган жок, бизде жакшы. Биз деген тоодо жүрөбүз да, биз деген эмнеге биз ооруйбуз? Маселе жок бизде. Бирок немени тосуп койдук, мындай кылып. Ооруган адам жок. Таң жок эч ким. Жок. Таң көрө. Бул кишилер келген экен. Эмне келиптир? Эми ооруган адам болсо акча беребиз дешкен экен. Канча акча берет экен? Эми адам ооруганда жараша, санына жараша берет экен. Кечирип койсоңор, өзү оору кандай болгондо ооруйт? Мындай температурасы көтөрүлүп, жөтөлгөн. Эртең менен менин аялым как раз температура көтөрүп, түн менен жөтөлүп чыкканда, онда бар экен сенде, мына $50,000. Анда биз кеттик, жакшы. Которсоңор, дагы бир кошуна неметип атты эле.
ошондо жазып киргизип койсок болот. Анан оорудан өлгөндөр бар эсе. Таң көр кече бир өтүп кетти эле да, каап бир күнгө отуруп аптыр да. Мени отуруп болсо айтып турам силерге. Бир адам бир адамга жуктурса, ошол биздин жеңишибиз болот. Сен ошону жакшылап карагын, макул, сөзсүз карайбыз. Деген бир сенка бар да, бул мындай да, бүгүнкү адамдардын ойлонуп атканы ушул маалыматтын мындай бар экендиги интермедиада чагылып турат да. Ошондон кийин бул жөнүндө айтылат. Сатылышат, мансапты эңсегендер, мантайып майлуу жерден кызмат алат. Элим деп башын сайган азаматтар арабызда аз калды атаганат. Сатылышат, сатылып келишкендер, кыргыз эмес кызматын ойлогондор, ууруну каракчыны билип туруп, ушуну шайлагын деп колдогондор. Сатылышат, алыска чуркай албай, таштак жолдон ташыркап чарчаганда, өтө кача секирип башка жака, напсисин акча жыты арбаганда. Сатылышат, бийликке жүгүнгөндөр, жугундукор itтердей семиришип, мике курттай ичиңе кирип алып, эл үмүтүн соолутат кемиришип. Сатылышат, тамчы сууга окшой албай, ташка тийсе талкалап көзөп өткөн, шамал соккон тарапка айдакталып, айрымасы жок алардын көпөлөктөн. Сатылышат, досторуң чогуу жүргөн, чыркыраган чындыкты билип туруп, сен аларга кучагың ачып турсаң, артыңан бычак саят күлүп туруп. Сатылышат, баардыгы сатылышат. Телекөрүүчүлөр деле бир саясий тематикада жазылган бир ырларыңыздан оккусу келип атса керек. Бир ырыңызды окуп бербейсизби азыр? Болот. Ушул парламенттеги отурган депутаттарыбыз эртең шайлоого кайра келишет. Анан мен ошолорго кайрылып бир мындай кантип кайсы бет менен келесиңер деген ыр жазганга аракет кылдым. Абдан жакшы. Сен элдердин бүгүнкү ойлоп аткан ойлору, элдердин айтып аткан сын пикирлери бүгүнкү парламентте ошондой болуп калды. Ошон үчүн ушул чыгарманы окуп коеюн. Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар эртең элге эмне убада бересиңер? Карызга бел чебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер? Отурдуңар, төө десе бейини айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар, кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтылчу ойду толук жеткире албай, сөөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш шылдың кылып, 17 эмнеге кайтардыңар. Мыйзамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр, жогор жактын буйругун аткардыңар. Мейлеми, жеп ичтиңер, отурдуңар, эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар, кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жана дагы Маянага ээрчишип эс алганы баргылачы. Сексталют жакшы үйрөнүп, шарт болсо ошак деле калгылачы. Эл аралык мамиле түзмөк турсун, эл аралык сөздү так окуй албай, 5 жыл уктап эс алдың парламентте, жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп лапша илип отурасың, ар кимиңер немеңерди качат кылып. Ойгонгула, карап турбай көңүл кош, саясатка аралашкын баш уруп, билими жок тупойлорду шайлоодо деп мен таштадым чакырук. Деген чакырук таштадым. Сиздердин жалпы каражатыңыздар таап турган нерсеңиздердин баары тойго байланыштуу да. Анан мен сизден ушуну сурайын дедим эле да. Эртең ушундай мораторий кирип кала турган болсо, пикетке чыгып албайсыздарбы? Жок. Мен муну сен айткан нерсени мындан бир топ жылдан бери эле сахнада айтып жүрөм, тамаша кылыпчы. Эгер мен президент болуп калсам Кокустан, мен 5 жылга тойго мораторий киргизет элем. Ошондо 5 жылдын ичинде биздин ички дүң акчабыз көбөйүп, айлануу акчалары көбөйүп, сырткы карыздардан кутула турган шартка жетет элек. Бүгүн ондой болуп атат. Башка мамлекеттерде тойго чектөө киргизип атат го. Мына жазыбыз эле Өзбекстанда 200дөн ашпаган адам келиш керек, кандайдыр бир чыгымдар чектелүү болуш керек. Деди эле ошондой эле болуп атат. Бизде болсо атаңдашуу болуп кетти да азырчы. Улам биринен бир көбүрөөк адам чакырыш керек. Бул 500 чакырса сен 600, анан бирөө 700, анан бирөө 1000 адам чакыра турган тойлор болуп атат. Ошон үчүн бул туура эле ой. Бул туура ой. Мындай да элдин баары эле ушуга макул, бирок токтото албай атышат да.
бир мындай айлампага кирип кеткенбиз да анан токтой албай эле кошулуп кетип баратабыз да. Бүгүнкү той бул мындай баталайын бир мындай тойдун бир чыныгы өзүнүн мурдагы нукура мындай максатынан чыгып кеткендей да. Бүгүн тойго чакыртуу келсе сүйүнбөйт көпчүлүк адамдар. Себеби акча алып барыш керек. Барбай коеюн десе ал сен тоюңа келген. Ушу менен ар кандай чыр бир жерден карыз таап акча алып барып бериш керек. Бул акча чогултуш үчүн жасалып аткан бир неме болуп калды да. Мен мындай бир тойдун формасын сунуштайт элем да, силердин идеяга кошумчачы. Тойго конверт алып келбегиле деген той кылыш керек да. Эч нерсе алып келбегиле. Мен эмнени дасторконго койсом, ошону жеп, ошону ичип кеткиле дагы бүттү. Батаңарды бергиле, мен ыраазымын. Ушунда биз мынабу сетовый маркетти токтотобуз да. Бүгүн азыр мен бул жөнүндө интермедияларды канча жолу жазганмын. Бир кызык интермедиялар бар. Апасы отуруп алып, кагазды ачып, дептерди карап атса, кызы келип, "Не бул?" десе, "Ой, бул апамдан калган дептер" дейт. Анан апамаң айтып кеткен дейт. "Кызым, мынау жердеги карыздардын бардыгын кутулгун" деп тапшырып кеткен. Ошон үчүн тиги тагамдын баласы туулган күн өткөзүп аткан экен. Канча акча алып келип кошкон экен апамдын туулган күнүнө десем, 100 сом алып келип кошкон экен. Анан 100 сом алып берип койсун. "Жок, болбойт" дейт. Ал малдагы 100 сом кандай эле азыркы 100 сом. Ошонун курсу менен эсептеп, долларга чагып анан алып барышым керек. Деген бир интермедиялар жазган. Бул ушунун бардыгы бүгүн биз ушунун ичинде жашап атабыз да. Азыр тойду эми көрүп атабыз да, бардыгыбыз билебиз. Ал той кандай өтөт, кандай болот, ким канча акча алып барат, чогултуп жазып эсеп китеп кылып отурабыз. Андан көрө эчтеме алып келбейли, жөн эле кел. Эмне берген болсо ошону тамак ич, ошентип эле кет, болду, бүттү. Эч кандай эчкимге карыз эмес, эчкимге бир мындай милдеттүү эмес. Эми ошол конвертиңизге да кошуп эгерде тамадалар менен ырчылар дагы ошол жерде бекер иштейт деген кошулуп бир пункт болуп кирип калса кандай болот анда? Өзү мындай да, көп өзү тойдо билесиз, көпчүлүк акчанын баары тамада менен ырчыларга кетет. Туура. Илгери тойлордо тамадага акча төлөбөй эле өткөзчү. Ал кийин ойлоп таап алдык, акча төлөмөйдүчү. Бул элдер өздөрү ойлоп тапты. Биз мына мен жаш кезимде билем. Той айылда болчу, элдин баары столго отурганда анан кийин ким алып барат деген сөз ошол жерде чыгат эле. Анан Эшмет анан Ташмат алып барат да, анан алып келип ошол микрофонду карматып койчу. Анан ошол алып бара берет. Ал эч кандай акча төлөмөй турган кызмат эмес эле да. Бул мына акыркы убактардагы багы талаптар ошондой болуп кетти, анан алардын акчасы көп, кымбат болуп кетти, баранча келсин. Бул кымбат акча чакыртып алып барып ушу той кылып аткан адамдын абыройун көтөрүү максатында болуп калды азырчы. Мен тоюмда бирөө 2 тамада чакырып алат акчасын төлөп. 2 тамада болду менин тоюмда. Жакында, по-моему, 4 тамада чакырышат. Муну эч ким ушундай кыл деп аткан жок. Биз өзү жасап атабыз да. Атаандашу, бири-бири. Атаандашу. Мен айттым, бул той ичи тардык адамдардын баягы ички дүйнөбүз бузулуп бараткан. Ошондой болуп калат да. Буну эч ким ушундай кылып өткөзгүлө деп бизге эч ким, мисалы үчүн тойго барсаң сен тамадаң жок экен деп сен милдет кылбайсың да. Сен башка максатта бардың да, бата берейин деп бардың, жакшылыгына бир кошулайын сөз айтайын деп бардың. Жок, биз аз башкача болуп кетти да. Биз ошон үчүн артисттер той артисттердин эң бир киреше таба турган бир булак болуп калды.